Dostlar, benim уважаемый ақсақалымна уже жетекші болып кеткен Рахманбек Акеге сөз берейінші. Assalamu alaikum. Hurmatlı üyelim, жақындарым, ең жақсы көрген коллектив. Hoş geldinizler. Hurmatlı dostlar, vitsemiz, Madaniyat Başkanımızın жетекшісі, бұл қызымыз бізге жаңыздан жетекші болып келіп атты емес. Бирок мен бұл жерде 69 жылдан beri iğneciliğine çevirdim. İğneciliğine çevirdim. Uşul училищедан okudum, uşul жерден çoğoydum, uşul жерден östüm, öndüm. Barıp bilim alıp gelip uşul жерге muğalim olup geldim. Muğalim olup 10 yıl açık işledim. Zavuç oldum, ikinci lise oldum. 20 yıl işledim. Anan keyin direktörlükte bergenden keyin men pensiya yaşıma gelgende özüm ketemin dep direktör bolup назначение берген күнү мен айткан элем. Пенсияга чыкканымда мен ушул жерден кетемин. Туурабы? Бардыңар канса пенсияга чыктым, мен өзүмдүн арызымды жазып берип кеттим. Бардыгы сый менен болгон жакшы да. Мен билгенден ошол кезде азыр Тамара Мағажанова айтып кетти, сонун айтты. Кирилл Дмитриевич Комиссаров деген жигит директор болчу. Ал тромбонист эле. Тромбондойдой. Духовик. Ленинградский консерватория образования. Андан кейін Ибрагим Эсенгулович келди. Ибрагим Эсенгулович Московский институт искусств. Величист. Андан кейін Фарид Жангирович отырды. Тоже тромбонист. Ие оғылы отырды ал киши. Фарид Жангирович. Андан кейін Тоқан Султанович келди. Мына азыр айтып атышат, 30 жыл ашык иштеди. Ушул жерде кандай жакшы эмнелерди кылды. Андан кийин Исламбек Аманбаев келди. Ал кишинин образованиясы да консерватория, композитор. Прекрасно знаете. Андан кийин мен болдум, менден кийин Эркайым болду, Эркайымдан кийин Нурлан келди. Мына өзүңөр эми калганын баарысын текшерип атсаңар болот. Бұл жерде бізге чейін, мен білгенге чейін, тоже духовик, струнник, анан композитор, директор болған. Үчөө директор. Ошондой болгондон кийин бул жерде только профессионалдар гана иштеген. И профессионалдар иштеп, ушул жерден өстүрүп, өнүктүргөн. 70 жылдан баштап туруп Рассвет музыкального училища. Билесиңер өзүңөр. Рассвет духового оркестра. Какой был духовой оркестр? В республике не было такого духового оркестра. Симфонический оркестр создали. Такое не было. В республике не было. Гордились мы этим. Хоровое искусство на какой уровень поднялся? Вообще. Мы себя сравнивали с профессиональными, академическими хоровиками. Понимаете? Вот такое было. Пианисты какие у нас были? Прекрасные. Какие дипломаты были? Какие лауреаты были? Духовики какие были? Ну, короче говоря, здесь мы воспитали таких ребят, которые... Действительно, вот только что сказали, и в Израиле работает, и в Америке работает в данное время, и в Германии, и во Франции, в Испании. В Испании работает Тенебаев, Садуаха. Тенебаев работает, да. Вы все прекрасно помните это. Поэтому это учебное заведение профессионального уклона. Здесь только готовят профессионалов. А, например, здесь, чтобы одному преподавателю сделать замечание, вот, например, скажем, любой, вот, выборочный, любой возьмем, вот, например, прийти и сказать ему: дорогой, ты вот проводишь урок, вот здесь ты вот эту пьесу разбираешь,
Это первая часть, это средняя часть, это третья часть, или А, Б, А1. Как ты трактуешь это? Почему здесь нету такой фразы? И так далее, и так далее. Любое замечание мог делать этот руководитель. Если не сможет сделать, как он будет работать этим преподавателем? Вот что, дорогие. Вот, например, я подойду, да, директор, Джанвер, почему у тебя ребенок плохо играет? Как я могу сказать, если я не могу разбираться там? Давай, ничего. У нас есть уши, мы все слышим. Так что, пожалуйста, не перебивайте. Вот такие дела. И эти руководители создавали такие условия, такие дела, что мы будем гордиться ими. Со всеми, кто работал здесь. Мы гордимся теми преподавателями, которые здесь работали и в данное время работают. Здесь где-то 90% наши выпускники. 90%. Остальные уже мы пенсионеры. Ошон үчүн мен айтар элем, садағаларым, мына Нурлан турат, Нурлан сен дагы профессионал музыкант эмессиң. Сен дагы ушул бир мугалимге замечание бере албайсың. Эй, мына жерден мынтиң, тиги жерден мынтиң деп сен айта албайсың буну. Себеби булардын баардыгы профессионал музыканттар. Ар бири билет. Кайсы жерден токтоп, кайсы жерден жылып, кайсы жерден үн чыгарышты. Самара, сен дагы билбейсиң кызым. Себеби дегенде бул жерде кинолуу музыканттар отурат. Экөөң тең келип алып туруп азыр бул жерди кимилер мынтен. Бирок мындай деген сөз бар, азыр старт катчыбыз айтып кетти. Азыр жетекчи болуш үчүн не только профессионал болуш керек, а менеджер болуш керек. Бул жагы дагы туура. Мен жок дебейм ага. Менеджер болуп, например, окуу бөлүм башчысы бүтүн окууну тартып кете турган болсо, менеджер болуп, силердин ар бириңерге тигини алып келип берсе, муну алып келип берсе, окуу жайыңарды, айлыгыңарды көтөрүп берсе, тигиндей кылып, спонсорлорду таап алып келип, окуучуларды, например, жакшы окуган окуучуларды Германияга жиберсе, конкурска, Францияга жиберсе, Израильге, Америкага жиберсе, это прекрасно. Андайга жеткизе турган болсо гана, ошондой спонсорлорду таап алып келип, ушул иштерди аткарып бере турган болсо гана. Бирок биздин менталитет ага жетелекпиз. Биз ага жетелекпиз. Себеби дегенде бул жерге жетекчи болуп келгенден кийин биринчи өз көмөчүбүзгө гүл тарта баштайбыз. Өзүм өйдөйм, өзүмө келсин, мен жоюм, мен тоёюм, мен ашып кетейин. Аны менен биз профессионал музыканттарды чыгара албайбыз. Аны менен биз профессионал музыканттарды өстүрө албайбыз. Бийик деңгээлге көтөрө албайбыз. Ошон үчүн бизге бул жерге только профессионал музыканттар керек. Мен айтат элем, бая акчакалдар дейт. Акчакал болбош керек. Мындай сакал болгондой, улуу болгондой, ак сакал болуш керек. Туура сөзүңдү айтыш керек. Туура чечим чыгарыш керек. Туура багыт бериш керек. Ошондо акчакал болбой, ак сакал болосуң. Мен акчакал болгум келбейт. Туугандар. Менин айтарым, Нурлан, сен дагы бул жерге иштебе. Кызым, сен дагы бул жерге иштебе. Экөөң тең ишиңерди алгыла дагы. И сизден суранам, урматтуу Старт катчы. Экөөң тең биздин коллективге кошпой эле коюңуз. Кошпогула. Экөөң тең алгыла дагы, экөө тең кетсин. Андан кийин биздин коллективдин өз ичинен, өзүбүздүн ичинен бирөө мынаны убактылуу деп туруп, бирөөнү дайындап бергилечи. Силерден сурадым. Мына ушу убактылуу болсун. Иштей алса иштесин, иштебесе койсун деп туруп. Ошол эле мына. Бардык вопрос чечилет. Эч ким урушпайт, эч ким тилдебейт, эч ким эч нерсе дебейт. Ошол үчүн коллектив араңарда мына бардыгыңар отурасыңар. Эки жолу
2 жolu, 3 жolu ekan. 3 жolu kandidатурасын koyup ötpey kalgan biz jigitimiz oturатын yerде. Ушул жигитimiz, например, убактылуу 5 ай дейсиңерби, 3 ай дейсиңерби, 6 ай дейсиңерби, жетекчи болуп иштеп берсе кандай дейсиңер мына коллега? Jamiyat tur. Ben kollektivle söyleşi olan, hurmatlı kollektiv. Sizler, например, егерде ушундай кылып колдой турган болсоңуз, биз азыр мына жерден чыккандан кийин коллективдин атынан баардыгыбыздын атыбыздан министрге кат жазабыз. Ушундай деп чечим кабыл алдык. Биз экөөнүтөн каршыбыз. Анан стат катчыдан сурандык. Ушул жерге келген коноктордон сурандык деп туруп, ушундай кылабыз дагы. Şu Janibek'e vaktılıyor. 3 ay versin, 3 ay versin. 6 ay versin, 6 ay versin. Anan giyin, eğer de işini alıp getse, bekitip versin. Bekitmey turgan olsa, orduna başka birini şaylak versin. Buna şunday kılganga, yemingler makulsunar. Onlar burada dönsünler. Ben sizin sözünüzde 100% koşulam sizge rahmat. En tuğra aksakallık sözünüzü ayttınız. Ben bunday kesimde de koldoyum. Бирок жанакындай эмеге бүгүнкү күндө эгерде өкөтөң өзү арздарым менен кетпесе мен аларды жанакындай кылып эртең кайра соттон отуруп келип кайра акча төлөтүм мүмкүн. Эгерде өкөтөң өз арызын менен жазса менде каршылык жок. Мен министрге жеткирип берем. Байланып кетейинде экөөбүз тең заявление жазып коюлат. Силердин суран. Анан кийин аксакалды немени бул жерден мындай бир айтып коеюнбу? Biz эгерде жанагы приказдын эмнеге жокко чыккан себеби анткенде мурда чыгарганда же заявлениесин алыш керек эле, же башка причина болуш керек эле. Ал жерден просто приказды отменить этип койгон үчүн эле сот тиги процедура нарушение кеттип эметип калды да. Ошон үчүн биз утулдук. Анан кийин мына азыр мен өзүмдүн министрликтин сөзүн айттым. Бүгүнкү күндө соттун чечими бар, министрликтин приказы бар. Ошону мен силерге представить эткен келдим. Анан эгерде бул өзү иштеп көрүп özünün tartalmasını bilip, je başkasını berip ana özünü жазса мен каршылыгым жок. Урматтуулар, мындай да бул жерде чындыгында баягы сотту мыйзамды сакташыбыз керек. Мыйзамдуулук кайсы жерде болбосо болуш керек. Себеби дегенде өзүңдөн өйдө турган инстанциядагы эмнелердин приказы, например, медиа приказ билдирме решение чыгап туруп мындай кыласың деп турган болсо аны аткарбай кое албайбыз. Мына жетекчи болуп иштеген бул билет. Баардыгыңар билесиңер жетекчи болуп иштегенде. Значит, биз өзүбүздөн өйдө турган инстанциянын несин аткарышыбыз керек, чындыгында. Бирок ошол инстанцияны аткарып туруп, мына сиз айткандай кылып туруп, ушу баардыгын ордуна коюп туруп, анан кийин мынау жерден чыккандай биз өзүбүз баардыгын жазып, эмнени чыгарабыз. Агай биз мен айтайын дедим эле азыр мына жерде агай айтып атат, биз сиздин сөзүңүзгө да кошулабыз. Мыйзам туурабы? Анан ошондуктан биз азыр мына коллективно Самарадан суранат деп да. Азыр ушул жерде арызыңды жазып берчи кызыбыз. Арызыңды жазып бер. Биз коллективге айттык го. Эгерде агай сиз айтып атасыз, ошо эметип атат, жеңип атат депчи. Эгерде бул кызды биз жаш деген жокпуз. Biz bu kızı жетекçi bolalbaydı деген жокпуз, бирок мен кече дагы бул өзүнө айттым. Бизде Исраил Аманбаевдин баласы ушундан даже кичинекей болуш керек. Бизде мурдан школду бүтүп, биздин шишаны бүтүп, азыр консерваторияны бүтүп, азыр ушул жерде иштеп атат да. Эгер ошол бала, кичинекей бала, жаш бала келсе, бизчи эки колдук бүтүп алабыз. Анан кийин мына биздин өзүбүздүн мына ошон үчүн биз сиздин айтканыңыз туура. Биз азыр Самараны айтып атабыз.
Ошон үчүн мына Самарага биз кече да айтканбыз дедим. Бүгүн да айтабыз. Мына биздин өзүбүздүн эле мына ушул жерде мугалимдердин балдары бар. Кичинекей балдар, жаш балдар. Эми балдар жок. Ар көчкөмүздү тартып. Жок. Иштеп атышат да, бир жерде жетекчи болуп иштеп атышат. Аларга мисалы эч ким эч нерсе дей албайт. Потому что алар түпкүрүнөн классикага сүңгүп кирип билген адамдар да. Ошондуктан biz azır Samara'nı bu жерден жоқ, мына жерде мен айткым келип атат да, мына бул жакта тартып атабы, ошо тартсаң тарт, справедливо тарттың сен. Может, ким чакырды билбейм. Ошон үчүн мен айтат элем, мына коллектив айтат атат Самараны молодежь колдойт депчи. Самараны мына поколение колдойт атат да. Ошондуктан мен азыр мына сиз көрүңүз агай. Мына коллектив айтат элем. Самарага забыз бизге директор болсун деген кол көтөрүңүздөр. Эми Самара менен биз иштеше албайбыз дегендер кол көтөрүңүздөр. Мен даже азыр бир жолу атам. Эмичи агай. Мен жақсы уважать етемін, сыйлаймын. Мен даже бірінші сіздердің сұрауыңыздың барын тек мен министрлікке жеткіремін. Министрлікке айтып беремін. Егер де коллектив азыр Самараны колдоп чындап, мейли биз кабыл алабыз дей турган болсо мен за болот элем. Коллектив каршы чыккан үчүн мен аксакалдык кылбадым, аксакалдык кылдым. Аны туура түшүнгүлө. Sizlerge rahmat. Samara жазып берип койгум. Эми мындай кылалы. Азыр тиги ийир отуруп түз кеңешиңиздер. Мен азыр тиги министрликтин приказын аткарып кетейин. Эгерде жанакындай кылып бир ойго бир чечимге келсеңиздер, айтасыздар. Айтасыздар бизге. Эми мына отурасыздар. Булар тигиси мына Нурлан специалистimiz деп айткан, туурабы? Туура. Буга дагы шанс бердиңер. Ошол жерде конкурстан тандап алып деп атасыңар. Экенден кийин. Эми мен айтатам, мен Самарага дагы шанс бергиле, 6 ай бергиле, 6 айдан соң. Ал деп деме. Нурлан мусфакты бүткөн. Менен бекилген приказчы. Анан кийин 6 айга жетпейби мен билбейм. Ал кандай болсун? Последнее слово, да, вы сейчас бардыңар мыйзам, действительно мыйзамды бардыңыз эле аткарышыбыз керек. Кече президентский шайлоодо көрдүңөр. Канча аялдардын көз жашы төгүлдү, мыйзамдын чечими бар, ал аткарылбаган. А сиз айтып атасыз, биз жеңдик, сиз Самараны жетелеп жүрүп эле жеңген экенсиңер да. Почему бир адам, ладно, извините меня. Ошол, я просто примером. Сиздер азыр айтып атасыздар. Эми биздин мугалимдердин, студенттердин психологиясын азыр немеңизчи? Все прочь болсо как мы будем? Даже временно болсо да кантип иштешебиз? Айтыңызчы. Дайте нам совет. Может быть, он делом докажет. Не надо. Мы сейчас всех просим нас делать. Это ваше дело. Мен айтып барыңар Вы студенттерди ойлой атасыздар. Студенттерди не сама, свои амбиции она защищает. Все, больше никто. А мы здесь никто. Все, личные амбиции. Если даже мы нравится, вы руководящие ними, все даже сыйлап койбодуңар. Кечирип коюңуздар. Даже сөз сүйлөп бир аз туруп бизге сүйлөп, вы даже нас не уважаете. Вот это, потому что просто бесит ваш не уважаете. Туруп жок дегенде сыйлап коюп сүйлөп. Кабыл алам, кечирим сурайсыз. Сусулду деген туура кабыл алыш керек. Ошон үчүн мен эми рухсат берсеңиздер буйрук окуп берейин дагы. Буйрук кандай деп атат, окуп берейинчи.
эми жана баардыгы мураш каршы болуп атпайбы? Жанагы дайнемчи. Бул жерде мыйзам сыйлайды. Буйруктун эмеси окпосоктор. Кызмат ордуна калыбына келтирүү жөнүндө буйрук болчу. Анткени бул соттун чечими ошондой болуп атат. Бишкек шаарынын 1-бар райондук сотунун 20-жылдын 17-декабрдагы номеру ГД 35-15/20 Б3 чечимине жана Кыргыз Республикасынын Эмгек кодексинин 88-беренесине ылайык буйрук кыламын. Каримова Самара Эрмековна 21-жылдын бүгүндүн 15-январынан тартып баардык банк жана финанс документтерине биринчи кол коюу менен штаттык тизимдин аянасына ылайык Нияз атында Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын директор кызматына калыбына келтирилсин. Назначение жок болгон жок эди. Эми соттун чечими ушундай. Мен айтпаймынбы, бизге жагабы, жакпайбы. Эми суроо берсем болобу? Суроо берсем болобу, сизге? Мына азыр айтып атасыз, мына коллективдин көз карашын оюн уктуңуздар. Анан эми сиздерге суроо. Мисалы үчүн сиз жаңы айтып кеттиңиз, биз министрликте Нурлан Тентимишев дагы мыналарды критерийлерин карадык, тандадык деп. Нурлан Тентимишевич келгенде дагы биз эч нерсени бизден сураган эмес, биздин көз карашыбыз ал деле кызыксыз болгон. Силер өзүңүздөр министрликте чечкен, биз мыйзамды сыйлап, ошо министрликтедагылар чечти, биз макулбуз деп баягы иштеген окуган немелерин баягы билимин карап, анан макул деп министрликтеден койду. Значит, министрликте компетентный адамдар отурат. Ушуларга баардык немесин карап туруп койду деп биз унчуккан эмеспиз. Азыр айтып атпайбы? Азыр эми мына бир Рахман Султановичтин сөзүнөн кийин коллектив Нурлан да иштересин деп атат. Эми бул Нурлан агайды биз эмне үчүн бул жерде неметип калдык? Министрликтеден келгенден кийин, значит, биз ошолорду сыйлап туруп, анан макул болуп иштейбиз деп иштеп атабыз. Бирок бул адам да жаман иштеген жок. Бул адам ошол көп жакшы нерселерди кылды. Бул адамдын ишин баалап коюшубуз керек, потому что бул музыканы түшүнгөн эле адам. Жаштарды колдобойт деп атасыздар. Менеджер болбойт деп атасыздар. Мен мисалы үчүн ушул жерде шаардагы канча конкурстар болсо, ошол жака балдарды тарбиялап атты бул киши. Мен каршымын, просто эч нерсени жасабады дегенде мен каршымын. Ошол жерде мен азыр мен оюмду айтып коеюн беле. Анан кийин ушул жерде мен азыр 40 жыл иштеп атам да. Анан кийин бул менеджерлик боюнча, агайдын иши боюнча баа бергенибиз коллектив бардык эле сыйлайт болчу. Азыр эмне үчүн бул жерде вопрос козголуп кетти? Өкөттөн кетсин деген. Себеби биз Нурлан агайдын бул жактагы организаторский, материально-технический базаларды колдоп жакшынап коллектив менен контакт табып иштеп атканы, студенттерге дагы, мугалимдерге колдоо көрсөтүп аткан үчүн биз азыр Рахман Султанович айткан сен иштегенге акың жок деген сөздү айтпадык ушунча жылга чейин. Биз макул себеп коллектив менен тинтап иштеп атат деп ошондук да. Анан азыр эми сиздер айтып атасыздар, карадык тигиндей мындай деп. Жаңы биздин болочок болгон эми инаугурация болгонго чейин биз эми шайланды го. Эми ошондо кадровый маселени карашыбыз керек. На конкурсной основе кабыл алышыбыз керек деп атпайбы? Ошол иш болгонго чейин туруп турсаңыздар болбойт беле деген да ой болду. Соттун чечими чыкты, ладно. Эмне үчүн соттун чечими чыкканда биз сиздерге баш ийебиз министрликке. Эмне үчүн ошол жерде ушундай окуучу мугалимдер иштейт эле, ошол жападан жалгыз профессионал музыкалык окуу жай болгондон кийин булардын да бир көз карашы бардыр, булардан неме дейли. Же министрликте биз сиздерге баш ийип, сиздер биздин атабыз катарысыздар да мисалы үчүн. Ошондо эмне үчүн ушул балдарыбыздын немеси укугу кандай болуп атат экен деген суроону коюп, сиздер сотко кайрылсаңыздар болбойт беле? Азыр мен сүйлөп алайын. Ошондо кайрылып, ушундай абалга жеткиргенге чейин ошол жалык жасасаңыздар, сүйлөшүп туруп, анан кийин чечим чыгарып туруп, приказ чыгарсаңыздар болбойт беле деген суроо. Анан дагы бир ой, үчүнчү немем, бул жерде азыр эки агайдын кетсин, экөөтөн кандидаттар кетсин, анан башка бирөөнү алып келсин деп сунуш болот. Өзүбүздөн деле чыгат. Натопошо сиздер азыр айтып атпайсызбы? Баягы өзүңүздөр таныш болуп билиш андай. Анда биз менин оюм мисалы коллективге консерваторияда окуган толуктар биздин студенттерибиз бар. Башка жактарда иштеп атканда пускай любой келсин. Биз каршы эмеспиз. Вот, например, Рахман Султановичтин көз карашы боюнча өкөңөрдөн иштегенге татык эмессиңер деген болуп атат да. Ушундай мнение таштадыңыз сиз Рахман Султанович. Аныңызга мисалы үчүн башынан эле биз баягы этиканы сактап, Нурлан Тентимишевичтин ишин көрөлү, ушуга шанс берели деген менен иштеди. Диплому да бар болчу. Жетекчилик кызматында иштеген, педагогикалык стажы бар. Сиздер ушул жактан карайсыздар да. Министрлик карагандан кийин биз макулбуз деп эле биз иштеп эле атабыз.
İştеген muğalimler, buna büyük bardığı özünün işin akıratına bilgen adamlar iştey verek bardı eleçi. Kimisi desedir biz kolektif iştey veririz. Prosto uşunday kolektiftin psikologический atmosferаны buzbay ele özümüzler bizden atağız yenimiz bolgun Ministerstvo kultura çeçip koyup etmelerinizdir. Sizler жалоб жасап koyup etmelerinizdir. Endi sizge sunuş, egerde kiyinçilikte bolup bola турган болсо жетекчилик караганда на конкурсной основе карап, анан кийин ошол ладно, сиздердин көз карашыңыздар боюнча өздөрүнүн тартып атат деген жок. Бул жерде эч ким өзүн мен болбойм дедик. Бишкектен алып келесиздерби? Алып келиңиздер. Биздин момундай студенттерибиз бүтүп ошол жактан иштеп атат. Пожалуйста, ошону алып келиңиздер болбосо. Ушундай сөз болсочу. Сиздердин оюңуздар боюнча өздөрүнө түртүп атат деген ойда болбосун деген ойда. Эми болсо бул жерде сөзгө аралашкан азыр мен Бакыт келчи, коч, пожалуйста, мен казыр школдан алышым керек, уже убакыт болду. Бир сөз айтып алайын телевизорго, музыкальный училище ушундай экен, тигиндей экен деп кечтен мен интернет жарылып атат. Сыйлап айткен мыйзамды сыйлайбыз. Мыйзамды еще как сыйлайбыз. Ошол президенттик орунду сыйлайбыз, соттун ордун сыйлайбыз. Бирок ошол жерде отурган кишилердин чечимдерин сыйлабайбыз. Мыйзамды сыйлайбыз. Макулдап ушул жерге ушул күнгө чейин сыйлап келгенбиз. Далее сыйлайбыз. Эгерде силер айкын, ачык, справедливо чечим чыгарсаңар. Мен де берем. Сиз сураганда мен мындан жаман иштеди деп айтпайм. Иштеген кишилерди алып, буга сунуштарды издедик депчи. Бул жана биринчи сурооңузга. Экинчисине эмне суроо бердиңиз? Эмне үчүн апелляция кылдым? Апелляция кылдым деп, бул да туура, эң туура. Биз апелляцияга дагы бердик. Азыр дагы мына министр башка адамдар менен дагы алып конституциялык соттун немелерин баарын алып консультация болуп атат азырчы. Кече да сүйлөштүк. Анткени бул жерде соттошкондо эки тарап бар да. Анткени белки биринчини жокко чыгаргандан кийин биз ошо буга чейин эки тарапка консенсуска келгенге мүмкүнчүлүк берет да. Анан эгерде жанагы приказ туурасы чыгып атканда бул Самара Ермековна бизге материалдык, моралдык чыгымдарынан баш тарткан үчүн биз бул эми үчүн неме азыр параллельно соттошо беребиз. Анан кийин бул канчалык чозулса, анда 3 жылдык, 4 жылдык айлыгын төлөп калбайын деп атабыз да бизчи. Ал жөнүндө сот бар. Самара да билет ал жөнүндө. Жашаган жокпуз. Эгерде биз до конца барып, анан кийин бул жерден соттордун да немесине ар кандай сөздөр айтылып атпайбы? Ал да туура. Эми соттордагы биз жанагындай бекиген да. Силерге бир пример айтып көрөйүн мен. Мына Жалал техникумдун директорун бир эмес 2 жолу текшерип, комиссия болуп, бөгөр берип, тигиндей мындай кылып, эң аяк чегине жеткенде жумуштан алып койсок, ал киши сотко берип, задний число больничный алып бизди утуп алды. Анан ага 2,5 миллион айлык төлөп берип, анан мага иштеп атат. Бирок ошондо дагы биз жана комиссия түрүнүп калып атпайбы? Комиссия келип текшерип көрүп, больничныйда жүрдү деп коюп, приказ болгон кагаздардын баарын таап алды да. Анан ошо менен биз кайра ачылган жагдайлар боюнча деп кайра биз сотко берип, жогорку сот аны биринчи станцияга жөнөттүк. Биринчи станцияда биз утуп алсак, кече шаардык соттон кайра утуп алдык. Буквально кече. Эми мен бул жерден айта албайм, бердичи. Ушундай акыбалга жеткирбей сиз Самаранын деңгээлин билип туруп, деңгээл жок отуруп приказ чыгарбай койсоңуз болбойт деген ой. Приказ мен эмес, бул азыркы министр чыгарды. Жок, сиз булагы ал мурдагы приказ мен айтып атпаймынбы? сиз чыгарып Биринчи приказ мен азыр айтып берейин. Ал жерде ал ошол жерде жогорку тиги республикалык руководствонун баары менен макулдашылып келип алган чечим болду. Мен только приказ койбойдум. Сиз эмне үчүн койбойсуз? Ошону карап көрбөйсүз? Ал диплом бар болчу. Дипломун башкасын карап, экологик диплом жок болот, консерваторский диплом жок болот. Анан кийин негизги күнөө сизде кетип атпайбы? Ошонун баардыгын сиз кылып атпайсызбы? Эгерде мен баардык кылсам сот мага кылат эле да. Сиздер мени күнөөлөп бериңиздер. Сиз күнөөлүсүз. Сиз ушул жерде мен ачык айтам. Сиз күнөөлүсүз. Анда мен күнөөлүү болсом мени сотко бериңиздер анда. Сизди сотко беребиз. Критерияларына карабайсызбы? Биринчиден билимине,
pedagogik stajına, ana diyelim yetekçilik seviyesine bağlanmaz. Bakın siz ne yapacaksınız? Ama yine biz azıkta prikazga, azıkta nimege biz makul emez, bir günde Benim maksimimiz degen bu yerden buluttuki yandan aytpadız başında çeştigi cegemençiklerde bir prikazını aktarıp gelen bu Demediğin degemden de azıcık siz Ordundan başka Samara Karimova Toyota'sında direktör oldu. Ama oşanın zamına nasıl yok. Zamı kılıp karele bizim Rulan Tekin işçi Toyota'sı. Oşanda oyuyor aytıldı da geçecek. Ana ben aytan degenim oşol öyle orundu. Oşo Samara Karimova'ga belli istedi diyor. Usta biz direktörüz hep işleşip kaldı. Oşol boyunca Hamur Bey Halına geldiğince zamlı besliyor. Öz mahlusu benim karşım olmayın. Yok adetleri gerekli ordunda. Amarada işleyenlerden işleşmiyor. Assalamualaikum. Hurmatlı cemaat, benim bugünkü cuma günü men cuma namazga barışыбыз керек эле ошон үчүн сиздерден мындай айтып кетейин. Мен Муса Алыкулов Ташиевичпин. Биз мынау Самаранын жактоочусубуз. Эми бир нерсени мен юридический основада айтып коем. Сизге дагы тиешелүү, Самарага дагы, тиги агайга дагы, вес коллективге дагы. Урматтуу жамаат, чындыгында бул жерде мыйзам бузуулар башынан баштап болуп келген. Мен мындай калыс сүйлөдүм. Эки тарапка дагы неме болгон. Тем более азыр намазга барабыз, таратта турабыз. Мынау жакты эске алыш керек. Биринчи, баардык үстүндө бир адам карапса, кылган кылбаганыбызды расчеттуу акыбар эсептешебиз. Сизге азыр туура айтты. Башында эмне үчүн приказга кол койдуңуз деп. Ошол башындагы жипти ийнеге өткөргөндөн мурда жакшыраак өгөлөп коюш керек. Ошол жактан кеткен немеси азыр келип орто жолго кечирес, аты жөнүңүздү кеткен бул агайга жалка. Ошончо жылдан бери жүгүрүп, ыйлактап, ушу мен анығына мыйзамдын мага тиешелүү жери бар экен, укугумду, жаран укугумду коргошум керек деп жүгүргөн буга жалка. Бар жогун ийнеге өткөрүүдөн мурда жубалыңыздар. Бул жагын түйбөй туруп, биринен бирин өткөрө берген сиздерге жалка. Анан мынау жерде отурган бүтүндөй жамаат өздөрүнчө жалка. Буюнун ичинде мен музыкант эмесмин. Мен юристмин. Мынау жерде мен карап турсам, ушундай аксакалдар бар экен, ушундай эжелер бар экен. Биздин апаларыбыз менен тең эжелер бар экен да. Биз туу электеп энелик мээримин көкүрөктөн балага берген адамдар бар экен. Мага просто азыр көзүмө жаш алгым келип атат. Урматтуу туугандар, туура сүйлөш керек. Азыр эми бизде жаңылануу болду. Өзүңүздөргө белгилүү болгондой, өкмөтүбүз алмашат жакында. Инаугурация деген болот бизде. Өкмөт алмашкандан кийин көп нерселер чечилет. Жаңы өкмөт уже келет. Жаңы өкмөт келгенде өзүңүздөр билип атасыздар. Сот тармагы, прокуратура тармагы, УКМК тармагы, полиция тармагы, налоговый тармагы бүтүндөй правоохранительный система эмес, даже мына педагогический, медицинский жактарда жакшы текшерип келет. Бул бар жогу калыбына келет. Биз 1000 кыйтырлык кылып мындай кылсак да калыбына келет. Бирок бир сөздү айтыш керек. Birinci sotluk stansiyadan neme olganda hem Maksakal aytkandan keyin birinci sotluk emес, ekинчи sotlukta biz bayakı materialdık, moraldık jaktan öz ara gelişim bolgondan keyin biz ruhsat özünden çeçim bayakı küçünde bizgi табылды. Себеби дегенде ошондо юридический жактан мынау аксакалдардагы өздөрүнүн бүгүнкү күндө дагы деле укуктары бар, сиздердин да укуктарыңыздар бар. Азыркы күндө Kırgız Respublikası'nın Жогорку сотунда каралып турган 3-cü жак бар. Ошол убакка дээри булар буйрукту эмес, соттун чыгарган чечимин аткарыш укугу бар. Эгер аткарбаган болсо, булардын үстүнөн штраф салынат. Андан сырткары буларга жаза тартуу мөөнөтү дагы бар. Ошол жагын эске алышып туруп, азыр убактылуу шайлады. Бул убактылуу шайлангандан кийин силер каршы катары келип, представить этип силерге мынтип кетиши мүмкүн. Ал эми сот Агай айтып калды, айтайлык мөөнөттөрүңүз. Сиздин мөөнөттөрүңүзгө каралбайт. Ал соттун мөөнөтүнө каралат. Демек, себеби дегенде биринчи приказ жогунда болбойт. Токтоп туруңуз. Кечиресиз. Мен сизди токтоп туруңуз деп койдум. Мен мыйзам себеби дегенде сот
Мына Самараны бүгін отырғызып кеткен болса, ертең сот, же бүрсі күн сот, же ушул айдын аяғында, же наркайдын башында сот болып қалса, Қоқыстан Самараныкі биздин азыркы чыгарылган өкмөттүн сотторунун чыгарган чечими бузулуп жокко чыккан болсо, автоматически сиздер айткандай болот да. Ошондо ага кечирет. Ошондо жамааттан коллектив мына алагайды көрсөттүңүздөр, мына аксакал сакал эмес сакал деп ушундай сөздөрдү айтып, ошол аксакалдар менен биригип туруп, сиздер түздөн түз министр образования баш ээсиңер и культурага баш ээсиңер, сиздер бир казанда эки чөмүч болуп атат. Ошону да туура пайдаланып туруп, бир жака баш ээ турган улуулар, мен ошого жазып берем силерге эгер керек болсо. Зачем булар бир казанда эки чөмүч, ого отвечать, буга отвечать, бири келип текшерип келгенде, onu жөнөтөт, ошский вариант, анан экинчисин ошский вариант берет. Андай эмес, бирөөгө баш ийсиңер керек. Анан экинчи жагага кечирип коюш. Эгерде бул жактын ошо отургузуп кеткенден кийин экинчи жагы да бар. Буга айтыңыздар. Эгерде иштеп кете турган болсо, иштеп аткан болсо, наркы жактан утулган болсо, үчүнчү тараптан да утулган болсо, анда заново испытательный сроктогу приказды аннулирует деп башкадан чыгарат. Эгер утулган болсо, автоматически сиздер ошону сиздер утулду деп туруп, дагы ошол жактан башка адамдарды коюп койбой, коллективге ортого салып туруп, могу эми өзүңүздөрдүн жамаатыңыздан чыга турган инструменттерди биле турган, агай, кечиресиз, мен барып бир жерде ырдасам мени көтпөйт. Ушулар ырдаса туу чокусунда дагы биздин үчүн любой жерде туубузда биринчи көкүрөктү коюп туруп, жүрөктү коюп туруп көкүрөк. Анан кийин биз демир кылабыз. Ошон үчүн биз сыйлашыбыз керек музыканттарды. Мен ошон үчүн айтып кетейин дегеним, сиздер чыдап, өзүңүздөргө кичине сабыр кылып, бүгүнкү жума күн тытышпай, урушпай, жакшы маслихатташып, намаз окуңуздар саат 1:30 жумага бар, калганынан ушул жерде агайды да убара кылбай, сиздер кечирип коюңуз. Бошко барсак ушинтти дебеңиз. Коллектив жакшы назначенияны берип, ордуна отургузуп, буну мындай деп туруп, анан бул жактын аркасынан ушул жерде коллективде кайнап пышып, ушул иштин ар бир инструмент эмес, хозяйственный жумушту дагы билип, мына эски колдорду краскалап, чиригенин оңдоп, жамак, жыртыгын жамак кийгизип тазалай турган адамды коюш керек. Мен Günden günün alıp gelmedi, cemaatli koldayım. İlk bıraktınız, hukuklu jagın var. Cemaatli jamanda mıntı bolgonu jok. Uşular küt kıynalıp şu yaşka kelgen bizge ошонун балдарын биз окуткан. Так что сизде туура түшүнүп, азыр мына ушул аксакалды сыйлап, эже, мына ушул келген атай Бишкектен биз Тургучаңды уктабай келиптир, сыйлап өзүнүн приказын, буйругун окутуп, решение сот решениясын окутуп, назначить этип столуна отургузуп жакшы өздөрү билсин. Калганы сиздин биздин иш эмес, соттон утулган болсо келет нерсе. Эми сиздерге чоң рахмат. Укканыңыздарга мен сара берейин. Болду жакшы. Sizler gitseniz sevmeyin. Zam direktör özün şaylap kesip Samara'nın işe koygun, hem özün işin aktaş gerek olur. Oşo. Açık bizde. Hayır. Anne açık bizde. Dara deneyeceğim. Çürüklükle beyaz alır.
Сизге суроо берсек болобу, сиз ошо агай, сиз статка чогулуп тургандачы, статка чогулуп тургансыз, ооба, ошондо сиз Азамат Жаманкулов айткан эле да, сиз Өзбекстанга барган учурда командировкада дайындаган деп, аркы дата менен деп. Ошол айыптар боюнча кандай? Ал туура эмес. Ал эми мени күнөөлүү кылалы деп ошол жерден аракет кылышкан. Сиз кат кол койдуңузбу, сиз өзү? Эми азыр жөө бербейсизби? Катка эмес, бул жерде приказга. Ал жерде мен айтып атпаймынбы? 24-октябрда коюлган приказ. А кезде мен тиги өкмөттүн буйругу менен министрдин милдетин аткаруучу болгом. Анан баардык күнөөнүн баары тең мага шылтап жанакындай Сиз макул, эмне үчүн дайындагансыз? Кантип дайындадыңыз Самара Каримованы? Критериялар боюнча дайындалган баары тең. Жок, агай, сиз ошон үчүн жок, эмне себептен ошо башчыны алмаштырдыңыз эле ошол кезде 2 жыл мурун? Ал эми башчыны алмаштырган себеби ошол кезде мен Ниязалы училищесинде өрт чыгып, өрт күйүп, анан ошол жетекчисине иш козголуп, кызматтан алган. Ошон үчүн ордуна бош койгон киши болгондон кийин мен жанакындай приказдарга кол койгом. Самара Каримовна азыр билими жетпейт деп биякта жамаат айтып атпайбы? Кандай билими бар? Кандай билими бар? Манас университетин бүткөн экен, экономикалык өткөн. Дагы азыр тиги юрист деген диплому бар. Эми ал жерде министрде мен дипломдарын көрсөтүп атам. Маданиятка окуганда окуп атам дейт азыр. Окуп атам деген кишиси кызматка алып келсе болобу? Жетекчилик кызматка алып келсе болобу? Эме, азыр мен андай органга чакырайын, министрди чакыртайын. Агай, министерство коллективдин кайрылуусу кече жолдонгон, ошону карадыбы? Эмне кандай чечим чыгарды? Каралып атат. Бул боюнча мен айтпадым деп комиссия түзүлөт депчи. Азыр бир мүнөткө эмес. Азыр интервью берем, азыр отсаңыздар азыр. Ушул киши Самараны койгон кызматка, ушул киши койгон, баарын кылган ушул киши. Биз азыр кайнап бар кеткенден өзү демегиз. Баарыбызды камап ийген. Мейли, азыр биз бир мүнөткө өзүңүздөр. Азыр эме Ага чейинки анда мурунку Калимара жетекчибиз биз жанагы өрт биздин зданиябыз өрттөнбөдүбү? Ошонун негизинде алынган мурдагы директорубуз. Өрттөнүп кеткен зданиябыз өрттөнгөн, ошонун негизинде министерстводон бошотулган мурдагы директорубуз. Андан кийин бизге Самара Каримованы дайындашкан. Ал 2 күн ошонун ичинде ушул агайыбыз дайындаган экен, 2 күн иштеген Самара Каримова келип, андан кийин эле аны мыйзамсыз келген деп туруп алып коюп туруп, андан кийин Нурлан Тентимировичти койгон. Азыр биз жакшы эле иштеп атабыз, бардыгы иш жакшы. Биз Самара Каримовадан жакшына сурандык, жакшына келди, ишке кабыл алды. Болуңуз дагы кайра өз арызыңыз менен жазып бериңиз. Биз мурдагы директорубузду да койбойлу. Азыркы директор Самара Каримованы да койдурбайлы. Биз өзүбүздүн ичибизден башка бир кандидатураны көрсөтө турган болуп атабыз. Өзүбүздүн агайыбыз бир кандидатура көргөзөбүз өзүбүздүн ичибизден. Ошол агай убактылуу иштеп турсун. 3 ай мөөнөткө, 6 ай мөөнөткө, андан кийин анан министрлик кимди дайындаса ошол агай келсин бул жерге депчи. Азыр эми мындай приказ келген жок. Приказ мурдагы просто соттон утту болуп атат. Соттон утканын биз коллектив кабыл албай атабыз. Сиздер министрликке ошол каршылыгыңыздарды билдиргенде жаздык, кат жаздык. Соттун чечими даттанат бекен? Соттун чечими 30 күндүн ичинде каралыш керек экен, бирок к сожалению уже срогу өтүп калыптыр. Срогу бүтүп калды. Биз билген эмеспиз бир ай ичинде. Биз кече билдик, уже 17 декабрда болгон экен, уже эртең бүрсүгүн уже соттун чечими 30 күн өтүп атпайбы? Убакыт өтүп калган. Биз аны билген эмеспиз. Эми биз бул жерде эң жакшы суранып кетет элек, Самара өзүнүн арызын жакшына жазып берсе, мурдагы директорубуз деле болбосун, бул деле болбосун, биз коллективден өзүбүз жакшы бирөөнү көрсөтөлү да. Ошону колдоп берсин министерстводон, министрден биз ошону суранат элек. Ушул өзүбүздүн ичибизден чыккан агайды колдоп берсин мөөнөт менен. 3 ай мөөнөткө, 6 ай мөөнөткө, андан кийин өздөрү жакшы бир конкурстун порядке тандайбы, өздөрү тандап жакшы бир жетекчини жөнөтүшүн. Кудайкулова Нургүл Маккамбаевна. Ким? Аккордеон мугалими. Кудайкулова Нургүл Маккамбаевна.
Бул жерде мугалимдердин, жалпы мугалимдердин талабы, биздин талап, мисалы үчүн, биздин профессионал окуу жайга диплому жана билим деңгээли төп келе турган жетекчи шайлап бериңиздер деген гана үмүт менен ушундай шоу чыгарып атабыз бизчи. Бизге билим деңгээли тура келе турган, консерваторияны бүткөн профессионал музыкант керек. Жетекчи болуп келиш керек. Биздинче өйрөнүп түшүнгөн жетекчи керек. Ошо. Абдалиева Наргиза. Жетекчи болгон кандай критерий керек? Ким таанышкан ошону менен? Кандай критерий керек? Министрликте ушундай критерийлер жок экен. Бул ким эле фамилиясы кечирип коесуздар, кандай айта алган болсом, агайдын айтуусу боюнча мурда критерийлер болгон эмес дейт. Биз ошон үчүн буну биз дайындап кое бергенбиз дейт. Азыр эми ушул критерийлерди киргизип атабыз министерствого дейт. Азыр эми киргизип аткан болсо, пока Самара Каримованы кете берсин да, берки директорду алсын да, убактылуу өзүбүздүн агайды коюп турсун. ИО кылып элечи, ИО кылып коюп турсун, ушул критерийлерди киргизсин, ошонун негизинде конкурстун основании башка бир кандидатуралар койсун, жок дегенде бир 4-5 кандидатура барсынчыбы, ошонун ичинде конкурстун порядке ушул критерийлердин бардыгын карап туруп, анан жакшы бир жетекчини жөнөтүп берсин. Ошол эле биздин суранычыбыз. Жанагы 2 жыл мурда дагы дайындалганда бай сиздер менен жыйын өткөрдүңүзбү? Ошондо сиздер Каримов кабыл алдыңыздар беле же анда дагы? Жок, андай конфликт болгон эмес анда. Каримова ушул бекитилип келди, силерге директор деп эле внезапно кирип эле белгилеп бизге айткан. Ошол бойдон эле бардыгыбыз шоковый состоянияда эле келип турда деген бойдо эле калганбыз бизчи. Ошол бойдон эле директор болуп турда эми анысына бизде анда өтө бир мындай ыйлай турган плачевный состоянияда элек да. Наркы зданиябыз өрттөнүп, ичинде эң сонун бир 2 роялыбыз бар болчу. Германиядан Токон Султанович Чалапинов агайыбыз өзү лично алып келдирген инструменттерибиз бар болчу. Ошол инструменттер өрттөлүп, зданиябыз өрттөлүп, биз плачевный состоянияда турганбызда, шоковый состоянияда болгонубузда ушундай директор болуп келди дегенде бардыгыбыз эле келип турда эми деген бойдон эле калып калганбыз да. Анан 2 күн өткөндөн кийин эле башка эме болуп кетти. Ушундай. Сиздерге ошо жаңы здание түшөт деген боюнча кеңирээк ал эми зданияны эми биз билбейбиз. Проекти өттү, тендерден утту бир компания деп азыркы агайыбыз айткан. Эми башталат деген. Канча миллион сомдук доллар экен? Андайларын билбейбиз эми, жетекчилик билет. Негизи уже тендер өткөн экен да? Өткөн деген имарат болот экен. Болот деп атат. Айтарыңыз барбы? Ошол эле кайталанып атат да, баягы сөздөр ошол. Ошол эле кайталанып атат. Ошондо биздин окуу жайыбызды туура айтсаңар жакшы болот эле да. Биздики Ниязалы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайы, музыкалык мектеп эмес. Көп жерде музыкалык мектеп жүрөсүңөр да. Эгерде музыкалык мектеп болгондо Самара отуруп алса мейли эле директор болупчу. Бул жер деген профессионалдык окуу жай болуп атат. Классикага үйрөткөн жападан жалгыз түштүк региондогу окуу жай болуп атат да. Анан ошого бизге дагы профессионал жетекчи келсин деген эле оюбуз бар биздинчи. Билими, диплому туура келсе биз кабыл алабыз. Эгерде Самардан кичинекей балдар келсе дагы ошол баскычтарды басып өткөн жигит же болсо ошондой кыздар боло турган болсо биз жетекчиликке кабыл алышка макулбуз. Биз ошону айтайын дегенбиз да. Сиздерге жаңы здание түшөт экен го, ошол боюнча анан ошол жаңы здание боюнча кече күнү ошо Самаранын сайттарында жүрөт экен. Музыкальный училищенин акыбалына мышык ыйлайт деп жазып коюптур да. Ошол зданиябыз мындан 2 жыл мурунку тартылган сүрөт. Ал деген ошол кезде биздин окуу корпусубуз күйүп кеткен. Азыркы күндө заманбап 3 кабаттуу здание курулуп баштаган. Котлованы курулуп баштап атат да. Аны ошо Маданият министрлиги билет, бизге каржылап атат, өкмөт бизге куруп берип атат.
Эже ушул канча миллиондук проект ал? Канча миллиондук проект экен негизинде? Аны мына Чарба тарабынан директор орун басары билет. Так суммасын. Аны мен айта алам, мен окуу тарбия боюнчамын да. Мен просто эле жөн эле мына жалпы жамааттын оюн айтканга жараша туура жеткирип койсоңор эле деген нерсени айткым келип атат да. Бизге же туура эмес айтып атамбы? Бизге профессионал, жогорку билимдүү, биздикиден өзүбүздүн үстүбүздөн башкара ала турган инсан керек. Ошол эле. Анан кийин бул жерде айтып атат го, жаңы зданияны биз куруп беребиз, жаркыратып депчи. Бизге жаңы здание курулбаса дагы, ушундай условияда иштесек дагы, биз түпкүрүнөн классиканы түшүнгөн мыкты музыкантты тарбияласак, дүйнө жүзүндө дүңгүрөтүп ойноп берсе, биздин студентибиз деп сыймыктансак, ошол биздин жемишибиз, ошол биздин жеңишибиз. Ошол биз кандай условияда болсо да иштей бергенге биз макулбуз. Мисалы үчүн буга чейин мисалы Самара Каримова сиздер мындай кирип келип, мындай сиздер менен мындай кызматташып жүрдү беле? Жок. Анын кеси бизге байланышпайт да. Алырчы. Анан кийин айтып атат, менде дипломум бар деп атат, 3 дипломум бар деп атат, мен юристмин деп атат, мен бухгалтермин деп атат, мен менеджермин деп атат. Ошол жерде каерде көрүп атасыңар музыкалык сабат алгандын дипломун алганын? Ошол жерде жок болуп атпайбы? Анан эми ошону стат секретарда колдоп атпайбы? Коллективдин ою ошол эле. Биз мисалы Самараны жаман деген жокпуз. Ырчы катары сыйлап атабыз. Ырчы катары азамат. Мынабы жалпы коллективдин ою ошол эле. Ошол 2018 жылдары Самара Каримованын жолдошу бул жактагы баягы министерствонун түштүк аймагы боюнча борбордун жетекчиси болуп турганда, ошол учурда деле сиздер менен моундай абалыңыздар менен таанышып келип турган беле? Ким келет бизге? Ошол Асан Мансуров бул жакта жетектеп турду го 1 жылдай. 1 жылдай жетектеп турганда биздин мына жатаканабыздын жарым корпусунун нар жактында болгон. Биз кайрылып деле кирген эмеспиз. Эми көрсө көрүп аткандар, бирок биз менен ал убакта мен жетекчи эмес болчумун. Мугалим болчубуз биз. Бизде консерватория деген болгон. Ошол консерваториянын филиалы бар болчу бул жерде. Мен ошол жакта иштейт болчумун ал мезгилде. Анан филиал бүткөндөн кийин, анан бул жерде ошол филиалдын берилген зданиясындагы каналарды ошол Асан Мансуровго берилген да. Ошол жакта иштеп жүргөн, ошол жерде иштеп аткан. Мен өзүм окуу тарбия иштери боюнча директордун орун басарымын. Ошондуктан мен элдин жалпы оюн айтып атам да. Атым Самидина Райхан болуп атам да. Кечеден бери угуп атсаңыздар керек, соц тармактардан окуп атсаңыздар керек. Музыка тармагында иштеген, эмгектенген мугалимдер ушундай ажылдаган деген комментарийлерди окуп атабыз да. Бул ажылдаган эмес, биз ушу күйгөнүбүздөн ушундайга барып атабыз да. Бизге чындык, акыйкаттык керек болуп атат. Мына көрүп атасыздар, одоно бир мыйзам бузууларды бир кылмыш кылгандарды деле соттор актап чыгып атпайбы? Ошондой соттун чечимине биз азыр каршы болуп турабыз. Самара Каримованы биз ырчы катары сыйлайбыз. Анан бул айтып атат, мен жогорку билимим бар, юридикалык факультетти бүткөнмүн дейт. Мен мисалы мына музыкалык билимим менен юрист болуп бир жерге иштеп бара албайм да. Мен ага совестим дагы жол бербейт. Эгер Самара 7 жыл музыкалык школаны бүтүп, бизге окшоп 4 жыл училищаны бүтүрүп, консерваторияны бүтүрүп, дагы бир стаждуу болуп, мугалим болуп бир жерде эмгектенип келгенде биз кучак чайып тосо алмакпыз. Азыр биздин талабыбыз ушул Самара өзүнүн арызын жазып, мына жараткан деле тынчтыкты сүйөт, жума күнү болуп атат. Бизди дагы мындай иштен коюп атат, биз студенттерибизге сабак өтпөй атабыз кечеден бери. Тынчтыкты эле сүйгөн болсо, бүгүн жакшына тынчтандырып туруп, өзүнүн арызын жазып кетсе болмок. Анан бүгүн биз ушундай ой пикирлерге келип калдык. Мурдагы директорубузду дагы иштебесин, Самарада иштебесин дегенге айла жоктон азыр аксакалдар ушундойго барышты да. Бирок мен азыркы кездеги Нурлан Тентимишевичти мен эч качан жаман деп айтпайм. Самарага салыштырмалуу анын билим деңгээли бар, музыкалык билими бар.
биздин оюбуз менен бөлүшүп, мына ушуларга келгенден бери мындайлар жок эле кире беришибизде, жатаканада студенттерге эч кандай условиялар жок эле, баарын түзүп берип атат. Заманбап кылып бизге мындай азыр технология өнүгүп атат, компьютерлерди алып берип атат. Биздин оюбуз менен бөлүшүп, студенттерди дагы, мугалимдерди дагы стимул берип, конкурстарга катыштырып, мындай сыйлыктарды берип, өзүнүн эркек болсо дагы мындай ишин көрсөтүп, биз анын ишине ыраазыбыз да. Ошол менин айтарым. Атым Кантуреева Жумакан Акжоловна, вокалдык искусство бөлүмүнүн бөлүм башчысымын. Залы атындагы Ош мамлекеттик музыкалык окуу жайынын жамааты бүгүн экинчи күнү дагы ырчы Самара Каримованын директор болуп тайындалышына каршы болуп атат. Маданият министрлигинин статус катчысы келип, ошол Самара Каримова соттон 1 май райондук сот тарабынан Самара Каримованын мурдагы дайындалган ордуна калууна келтирилсин деген соттун өкүмүн дагы окуп берди. Жамаат болсо Самара Каримова ошол соттун өкүмүн бузбай директор болуп келип, кайра арызын жазып кетсин деп атышат. Андан кийин ошол Самара Каримованын ордуна коюп кетебиз дегенде жамаат массалык түрдө каршы болушту. Маданият министрлигинин статус катчысы анда милиция кызматкерлерин чакырабыз деген дагы маалыматты айтты. Министрликтин юристтери силерге түшүндүргөн жокпу? Министрликтин юристтери өздөрү процедураны эч ким түшүндүргөн жок. Жок, эч ким түшүндүргөн жок. Анан ошо кадровый комиссия болуш керек, который жок дегенде 7-10 адамдан туруш керек да. Андай нерсе жок дейт. Азыр айттык, образованияны карабай, критерийди карабай десек, жок, андай карабайт. Анда мугалимдерди деле карабай эле ишке ала берсек болот экен да негизи. Без образования, без это. Сизди жумушка алганда кандай критерий менен алышкан бул жака? Биз училищега сөзсүз музыкальный школа 7 жыл, училище 4 жыл, консерватория 5 жыл окуш керек. Ошондо 16 жыл окуган образованиянын музыканты только училищега ишке кире алат да, мугалим, жөнөкөй мугалим. Анан директорлукке ону карабай туруп техникумдун 3 жыл образованиясы менен заочно еще, тем более Самара Каримованы директор койсо болот экен. Это логика, смысл жок болуп атат онда да. Получается, биз директора деле биз жашасак болот экен да негизи, да. Анан эгерде ошо Самара Каримова уже бүгүнтөн директор болуп баштаса, иштесе, биз коллектив ишке чыкпай коебуз. По-моему, башка другого выхода нет. Получается, 50 адам ишке чыкпаса, училище иштебей койсо, уже мамлекетке эле минус болот дейм да. А сиздердин кайрылууңуздарга министрлик жооп бердиби? Министр ошо мен баягы кыргызча орусча аралаштырып сүйлөп койдум. Оказывается, министр өзү виноват болгон үчүн, что подписал такой кадр Самара Каримованы. Она должна теперь работать 3 же 6 ай. Эгерде иштебесе, онда министерство төлөп бериш керек экен Самарага ошо акчаны. Жүрсө салам жана мыйзам. Билбейм, ошондой бири-бирине они должны болуп калат. Акча маселеси болуп калат, статс-секретарь качып атат ушул. Эми натворил дело, и теперь он боится это обратно свою вину исправить, он боится теперь, да? Он понимает в глубине души, что виноват, но не хочет исправить свою ошибку. Азыр эме кабинетке киргизебиз деп атышпады беле, азыр эмне болду ошондо? Азыр күч органдар менен киргизебиз деп атышат. Биз киргизбейбиз. Достойный адам келсин. Бизди сыйлаган, урматтаган, авторитети бар, билими бар. Ошондой адам келсе, биз сүйүнүп тоса алабыз. А так, онда директор жок, өзүбүз деле иштейбиз. Максат Жумабаева.
барын айтып беріңіз. Ана не бар? Дайындап кетишим керек. Аты жөнүңүздү толуктап берсеңиз. Бактыбек Секимов, Маданият маалымат туризм министрлигинин штат катчысы. Менде дагы бир суроо бар эди. Азыр 1 райондук сотунун өкмү чыкты деп атасыздар. Министрлик апелляциялык таттануу бердиби? Берди. Азыр мен сиздер ошо коллектив менен жолукканда дагы сиздерге түшүндүрүп бердим. Азыр ошол кезде мына бизге дагы убакыт бар. Аны дагы биз апелляцияга жанакындай кылып аргументтерибизди тактап туруп беребиз. Сөзсүз түрдө беребиз. 30 күн болайын деп калыптыр да, качан бересиңер деген. Биздин юристтер менен биякта министр өзү алар менен министр менен иштеп атат. Убакытты кетирбей беребиз биз. Азыр коллектив каршылоодо кантип ордуна отургузасыздар? Эми коллективди бизде дагы мен буларды мындай эметким келбейт. Мен баягы укук коргоо органдарына соттун чечимин аткарууга тоскоолдук болуп атат деп аларга кабардар кылам. Мен буларды насилие. Эми азыр кайрылдым, кандай чечим кылышат? Кайсы Ош милициясындабы? Ош милициясында. Эч кандай мен мыйзамга каршы иш кылган жокмун. Коллектив өзүнүн каалаганын кандайбы министр өзү каалаганын шайлап алсын, мен эч кандай арыз муңум жок. Мен министр каяка койсо ошол жакта иштей берем. Агай өзүңүз жөнүндө толук айтып койсоңуз, сиз буга чейин бул жерде мугалим болуп иштегенсиз, андан кийин коллектив тарабынан конкурстук негизде шайлангансыз да, канча жыл иштедиңиз, кайсы күндөн баштап? Мен бул жерде 2 жыл 3 ай иштедим. Мен мурун Ош шаардын маданият башкармалыгында орун басар болуп иштегенмин. Бул жерде здание күйүп кетип, анан кийин ошол Азамат Капарович ошол буйругунун негизинде мен ушул жерге келгем. Негизи эле кече билдиңиз да, кандай кабыл алдыңыз же сразу эле? Буйрук кече келгенин буйрук менен тааныштым. Андан кийин мен буйрукту окугандан кийин уже түшүндүм, уже министр буйрукту чыгаргандан кийин мен аткарышым керек. Анан бошотуп бердим. Ошол. Аты жөнүңүздү толуктап айтыңыз. Каримов Нурлан Тентмишевич. Рахмат.